Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүндө 108 жаранга жер тилкеси мыйзамдуу түрдө берилген. Бул тууралуу бүгүн Папан айыл өкмөтүнүн мурунку орун басары, азыр айыл өкмөтүнүн бактылуу милдетин аткаруучу жер адиси жана айыл тургуну маалымат жыйынтыштырып билдирди. Буга чейин Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүндө 108 жаранга жер тилке жүйөсүз берилгендигин жергиликтүү жашоочулар, активист, укук коргоочулар бир канча ирет маалымат жыйынтыштырып билдирген. Мындан тышкары айыл өкмөт Эрматбек Исмаилов жерге муктаж болгон папандык жашоочуларга жерди бербестен башка райондордун тургундарына жер бергендигин айтып, жашоочулар нааразы болгон. Маалымат иретинде айтсак, Папан айылында 18 000 жашоочу бар. Алардын ичинен жерге муктаж адамдардын саны учурда 2600-дөн ашат. Ал эми тургундар айткан 108 адамга берилген жер 2017 жылдын 15 май айында өкмөттүн токтомунун негизинде айылдын эле жашоочуларына берилгендигин жыйын уюштуруучулары билдирет. Азыр прокуратура чакырып калды, келмекчи эле. Срочный чакырып калды, себеби onu иштен астырантып эткен, жаңы эме болуп туруп. Үстүнө иш козгоп койгон, прокуратурадагы себептер менен чакырып. Ана Бишкектен да азыр комиссиялар келип калды. Şu боюнча эме. Ана айыл өкмөтүнө буга чейин элдер нааразычылык пикири ушу айыл өкмөткө айтып келишкенде, ушу айыл өкмөт жакшы иштебегендиктен ушундай нерселер болуп атат, мыйзамсыз жер сатуулар болуп атат, айыл өкмөт өзү жер алып сатып атат деп айтып атышат да. Анан кийин ушул айыл өкмөт өзү мыйзамдуу оштон жашайт экен. А негизи айыл өкмөт болгондон кийин ошол айылдын шартын, ошол айылда жашап, ошол айылдын көйгөйүн билип, ошол жерде отуруш керек эле да. Буга кандай жетет деңиз? Ошончо жооп коюн. Айыл өкмөт өзү Чындыгында эки күнүн биринде оштон эле көрөбүз, ошко залга келет, спорт залдарда жүрөт, көптөгөн жайда ошто көрөт. Саат 6-да жумуштан кийин кайка барса, ар ким немесин өзү го. Айыл өкмөтүбүз Эрматбек Бакирович Папан айылында туулуу өскөн, ошол жерде чоңойгон бала. Эми андан кийин 2009 жылдан бери айыл өкмөт болуп иштеп атат. 3 сазып Мына үчүнчү сазыпта иштеп атат да азыр. Андан кийин эми бир адамды жаман дей берсе, жамандык жагы көп айтыла берет да. Бир адам жакшы десе, жакшылык айтылат. Эрматбек Бакировичтин деле элге кошкон салымы чоң, ушунча жылдан бери иштеп атып. Мына быйылкы эле жылкы нерсени айтып берсе, мен мына президентибиздин 2018 жылы региондордо өнүктүрүү жылына карата бир канча алымдуу иштерди жүргүздүк. Элдерди жарыктандыруу менен бүт көчөлөрүбүздү жарыктандырып атабыз. Жолдорубузду оңдоп атабыз. Мына таза жашоо деп өзүбүз баары. Айыл өкмөт Папанда атасынын үйү бар, өзү Шарда үйү бар. Папанда барып келип Папанда жашайт. Анан дұрыс тура, ошо айыл өкмөт мен элдин суроосын берип атам бул жердечи. Элдер айтып эле, айыл өкмөттө иштегендер жер адисинен баштап, ошол жерден айыл өкмөткө чейин кымбат машиналарды минишет. Тегиле укмуш кымбат машиналарда куртой жүрүшөт дейт да, мындай элдерчи. Анан ошол акчалардын баардыгын ошо жер сатып атышат ушулар болот да. Элдин ушундай көйгөйүн билбей неме кылып туруп, ошо элдин көйгөйүн карабай туруп, ошо өздөрүнүн кызыкчылык үчүн иштеп, өздөрү үчүн байып атышат. Мындай айыл өкмөттөрдүн кереги жок деп атат да. Байлык каяктан? Байлык жеке бизнестери барбы же бар? Айыл өкмөтүбүздүн жеке бизнеси бар. Мен ушундай эле айтып кетем. Анан кийин биз өзүбүз декларация толтурганбыз. Биздин машиналарыбыздын үстүндөгү сонун машиналар минип жүрөт го, жөнөкөй эле карапайым адамдар. Биз да эл катары эле ушу жүрөбүз ушундай болду. Siz ne деп сүйлөйсүз? Биз Айран менен ошол деңгээлге жетиши мүмкүнбү деген суроолорду көп коюп, элдер ошолго нааразы болуп атышат. Ошондон башталып баардыкча. Эмне ушундай кымбат машиналарды, кымбат жерлерди айылда жашаган адамдар жер сатып алат депчи. Айылда жашаган адамдардын ар биринин мал чарбалары бар, өздөрүнүн огороддору бар, доходдор болот. Башка жер сатып эмес бирок. Жок, жер сатып эмес. Башка өкмөттүн тургундоруна сатылып кеткен танбайсыздар деме? Бул фактыларды Сени койдуңуз. жок, башка эмне сатып кеткен? жер башка өкмөттүн немелери дагы. Сен көрдүңбү? Мына ушул жерден башталат да, ошондайдан башталат мына. Маалымат айдыңында, маалымат соңушунда биз жеңилгендигибиз үчүн келдик. Мен баягы 108 жаран бар го, жер алган. Ошонун бирөөсүмүн.
Баягы Карабаев Айсалкын деген айтып атпайбы? Ал Карабаев Айсалкын Папанда жашабайт. Кожекеленде жашабайт. Папандын элдин социалдык абалын, кимге жер муктаж, кимге муктаж эмес экенин ал кантип билет? Мен ошол жөнүндө айтайын деп келдим. Сиз кайсы кызматта иштейсиз азыр? Мен эч жерде иштебейм. Мен колум мындай жооруп кеткен кара таман дыйканмын. 6 балам бар, 3 балам үйлөнгөн, 2ден неберем бар. Ошондо 17-18 адам бир үйдө жашап атабыз. Максатыңыз эмне буяка? Максатым мага чек тийген. Балама 6 балалуу адамга өмүрүндө биринчи жолу чек тийип атат. Участок, жер участок. Анан кийин бир уч топ Карабаев Айсалкын деген четелеп алып, бизге тоскоолдук кылып атпайбы? 108 адамга мыйзамсыз жер тийди деп. Ошол мыйзамды түшүнгөн адам, укук коргоочу адам кантип билип атат мыйзамсыз чек тийген 108 адамга? 108 адамга мыйзамсыз жер берди, Папандын чоңдору коррупционерлер деп атат. Мыйзамды түшүнгөн адам катары сыпаттасак эгер Карабаеваны биз, анда айтпай туруш керек, соттун чечими чыкканга чейин коррупционер деп, Папандын чоңдору. Биз билебиз да ошол жерде жашап атып, кимге ылайык, кимге ылайык эмес экенин жер алышты. Мен айтат элем, ушу силердин маалымат каражаттар аркылуу кайрылат элем мен ошол Карабаева дегенгечи. Карабаева урматтуу да дегим келбейт. Урматтуу дегим келбейт. Карабаева, сиз бир аз алган акчаңызды акташ үчүн бир уч адамдардын укугун коргобоңуз. 108 адамдын укугун коргоңуз. Ал жакта 108 адам бардыгы жер жарым жеттим, тоголок жеттим. Үйү баягындай сынооско учурагандар, көп балалуулар. 108 адамга зорго кезек күтүп жүрүп 10-15 жылда жер тийди. Папан айыл өкмөтүнөн бар? Папан айыл өкмөтүнөн. Бири да мен көргөн жокмун. Эмилдик бере аласызбы ошону? Бардыгы Папан айыл өкмөтүнөн 108 тең. Мен уктум. Мен угушум боюнча бирөө немеси Россиядан чет балтырда уктум. Менин угушумда прописка. Ооба, прописка. 107-си Папандан. Кечиресиз, азыр Папан айыл өкмөтүндө канча калп бар? Бүгүнкү күндө 17 миң 18 жыл баштан. баш 18 Ошонун миң. канчасы жер менен камсыздуулгун? Менин кайрылым бүт элек. 108 адам 15 жыл азыр мен 6 балам бар да, 15 жылда зорго жетип атат. Канча миң эл бар дейсиз? 18. 18 миң эл, канча миң адам жерге муктаж? 3212 адам жерге муктаж бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө. Ошону 108 жерден бердик, андагылдан 527-ни бердик, калганы 2600 калат. 527-ни кайерден бердиңиз? 5 андагылайынан бердик. Берилди. Кайракы жерден 48 гектар трансфер. Жерсиз канча адам бар ушунда? 2600дан ашыгыраак арыз бар. 2600. Аларга жер берүүгө жер барбы жокпу? Жер эми болуп секин кайрагайда эми жайыт эсебинде жерлерден болушу мүмкүн. Кайрагайдалардан эми трансформация кылып аракеттенебиз. Биз мына текшерүүлөр 8 ай болду, 8 айдан бери бир иш кыла элекпиз. Күнү эле прокуратура, тергөө эми ушу жазуу өтөтөмөн деп эле ушу менен. Акыркы жолу 108 адамга чечим качан чыкты? Жер берилсин деп. Ал кайсыл жерден Папан айыл өкмөтүнө караштуу? Айтып атпаймынбы? 2000 Сүйлөп берем. Ооба. Иш качан? 15 май. 2015 май 2017 жылы чечим чыккан. 15 майда 17 жылы. 17 жылы ошондон бери чечим чыгапазам бар. Ошондон бери Мен кайрылым бүт элек Карабаева. Мен айтат элем, Карабаева, сиз ошол 4 адамдын берген акчасына биз үчүн ошол айыл аймактын стабилдүүлүгү жогору турат. Мен үчүн. Айыл аймактагы жашаган элдин стабилдүүлүгү мен үчүн жогору турат. Укук коргоо органдарына, элдин коопсуздугун камсыздай турган органдарга кайрылат элем. Карабаевадан элдин коопсуздугу стабилдүүлүгү жогору турат. Азыр 108 адам. Ошол 5-10 жазуучуга ушундай агрессивдүү турат. Эгерде жакшы жагына чечилбей, Карабаевага неме кыла турган болсо, чоң жаңжал башталат. Сиз фактурунду айтып атасызбы? Карабаева 4 адамдын акчасын жеп алып атасыз. Көрдүңүзбү же кандай болду? Эми адвокаттын иши ошол да. Адвокаттын иши ошол да. Болбосо эмне үчүн 108 чекти мен интернеттен окуп атпайм. Мына Карабаеванын сөзүн окуп атпайм. Папан айыл өкмөтү 108 жаранга мыйзамсыз жер берген дегенди мен окуп атпайм. Ошо 108-ин ичинде мен бармын да. Сиз деле ана айыптоосундагы азыр соттун чечими жок деп коррупционер деп өзүңүз да. Мен коррупционер деп айткан жокмун.
Аны. Жок, коррупционер деп айтты деп айтып Ооба. атпайсыз. Ооба. Ama özünüz дагы айтып атпайсыз соттун чечими жабады. Кимди? Не деп айттым мен? Карабаева. Жок, Карабаеваны не деп айттым мен азыр? Акчасын Төрт адамдын акчасын жеп алып жатсаң, ошонун фактурада Адвокаттуу акча менен жалдайт го. бул сиздин жеке оюңуз болуп туруп, жеке оюңузду таңуулап атасыз бул жердечи. Ошол нерсени. Эми айтып берейин, мынакей, эми ушундай болот. Мынакей. Ошол Карабаева, жана Карабаеваны ээрчип жүргөндөр. Биз Папандан 140 чекти бекитип койгон жерден таптык деп, элдерди уюштуруп, өздөрүнө тартыш үчүн мына сага биз чек беребиз деп, айтылуу тамада Талант Анарбаев таанысыңарбы? Ошодон $7,000 алыптыр. Материал Акбура милиция бөлүмчөсүндө экен, мен азыр барып келдим. Шаардык уудуда экен. Кадыров Алмазбек деген колунда экен азыр. Тергөө жүрүп атат. Талант Анарбаев өз колу менен арыз жазыптыр. Менен $7,000 Алтынбек Жээнбаев жер берем деп алды дептир. Ал Папанын айлыкмөтүнү беле? Ким? Ошол Алтынбек Жээнбаев деген. Алтынбек Жээнбаев ошол жакы Айсалдын Карабаевалары менен бирге жүргөн адам. Булардын кызыкчылыгы ушул айыл өкмөттү эле кетириш окшойт. Анчалык эле жерге күйүп бышып мындай кылган адамдар деле жок. Мына азыр 108 адамга биз турак жай куруу үчүн жер тилкелерин бөлүп бергенбиз. Бүгүнкү күнү апызылар архитектурадан чыккан, госрегистрден азыркы кызыл китептери жок. Госэкоинспекция курулушту токтоткузуп койгон атайын. Бирок мына күз мезгили келип калды, жарандар азыр кызыл китеби жок, үй сала албай. Булар дагы күнүгө убайым тартып атышат да.